Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна коопсуз шаар долбоору боюнча тез жардам муналарын сатып алуу үчүн атайы аккумуляцияланган 145 миллион сом суммасындагы акча каражаттары боюнча ыкчам тартипте тийиштүү документтерди даярдоону тапшырды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 18 февралындагы номер 56 токтомуна ылайык долбоорго тартылган мекемелер арасындагы бөлүштүрүүдөн соң каражаттын калган бөлүгү республикалык бюджетке түшөрү каралууда. Аталган токтомдо 50% калдык максаттуу түрдө милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун кызыкчылыгында медициналык тез жардам муналарын алуу жана аларды тийиштүү медициналык жабдуулар менен камсыздоо үчүн топтоолор тууралуу талап киргизилген. Учурда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тийиштүү даярдык иштери башталды. Жол кыймылынын эрежелерин бузуулар үчүн айыппулдардан жыйналган каражаттарды ак ниет жана натыйжалуу өздөштүрүү маселесине артыкчылыктуу көңүл бурулат. Күндүзгү жана түнкү стационарларда эпидемиологиялык нормалардын сакталуусун көзөмөлдөөнү күчөтүү керек. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Медицина кызматкерлерине жана жарандарга коронавирус инфекциясынын жугуу коркунучун алдын алуу үчүн стационарларда санитардык ченемдерди катуу сактоо талап кылынат. Мындан өлкөнүн эпидемиологиялык абалы көз каранды. Ошондуктан адистер жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте бардык санитардык эрежелерди аткарууну туруктуу негизде көзөмөлгө алууга тийиш жана стационарлардагы медицина кызматкерлеринин иштөөсүнө зарыл шарттарды түзүү абзел, деди өкмөт башчы. Жыйындын жүрүшүндө штабтын мүчөлөрү ооруп жаткан жарандардын өмүрүн сактап калуу боюнча көрүлүп жаткан иштерди талкуулашты. Мындан тышкары оорусу өтүшүп кеткен бейтаптардын абалын жакшыртуу үчүн чараларды күчөтүү тапшырмасы берилип, бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин аймактардагы кураторлоруна жана Бишкек шаарындагы ооруканаларга бекитилген өкмөт мүчөлөрүнүн дарегине премьер-министр сын айтты. Оор абалдагы бейтапты дарылоодо түшүнүксүз жагдайлар болуп жатса, академик, профессор жана клиницисттерден турган эксперттик топко кайрылуу зарыл. Саламаттык сактоо министрлиги жалпы республика боюнча иштей турган дарыгерлердин консилиумун ишин күчөтүүнү колго алууга тийиш деп белгиледи Кубатбек Боронов. Отурумда Бишкек жана Ош шаарларында жаңы ооруканаларды куруу, аймактардагы бош имараттардын багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ылайыкташтыруу иштерин ушул жылдын 25 августуна чейин бүткөрүү тапшырмасы берилди.